Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек, ADEX International курулуш компаниясынын башкы директору. Биз азыр Талас областы, Бакай Ата району, Урмарал айылында турабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, биздин артыбызда SIP панелден салынган үй турат. Үйдүн ушул деңгээлге жеткизгенге 1 ай убакыт сарпталган болчу. Ал эми биздин кардарыбыздын сунушу менен биз бул жерге үйдөн тышкарыдагы гараж жана жайкы ашкана, ошондой эле очоккана жана үйдүн мындайча айтканда биз орусча айтканда забор деп коебуз, ошондой корук салып кеткенбиз. Ал жумуштар менен кошо биздин кургучуларга 2 ай убакыттын ичинде салып, кардарыбызга өткөзүп, тапшырып бергенбиз. Эгерде сиз дагы тез убакыттын ичинде жылуу, заманга ылайыктуу үй салам десеңиз, бизге кайрылсаңыз кызмат кылып бергенге даярбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, 3-чү каналда Атайын чыгарылыш телеберүүсү. Бүгүнкү Атайын чыгарылыш телеберүүсүндө тактап айтканда чет өлкөлүк Канаданын технологиясы менен азыркы тапта салынып жаткан заманбап үйлөр тууралуу кененирээк маек курабыз. Бул компания ADEX International компаниясы. Бүгүн бизде конокто ушул компаниянын башкы директору Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович конокко келген. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, Талас элинин тургундары. Биздин компания ADEX International. Биздин компания негизи тарых жөнүндө айтып кетсек, официал түрдө мамлекеттик каттоодон 2013 жылы өткөнбүз. Бирок 2013 жылдан баштап SIP панелин салып баштаган жокпуз. Бул SIP панелди болсо биз 2015 жылы кызыгып, ошол жылдан баштап изилдөө жүргүзүп, Кыргызстанга алып келебиз деген мындайча айтканда кадамдарды таштап баштадык да. 2016 жылы Кудай буйрса Кыргызстанга атайынан станоктор бар, станокторун алып келип, SIP панелди текшерип көрдүк. 2016 жылы ошол SIP панелди чыгарып, өзүбүз текшерүүдөн өтүп отуруп, 2017 жыл менен Кудай буйрса мамлекеттик тестирлөөдөн өтүп, атайын уруксат алдык. SIP панели менен Кыргызстанга курганга мындайча айтканда уруксат алдык да. Ошондон баштап 2017 жылдан баштап Кыргызстанда элдерге үй салып баштадык да. 2017 жылы биринчи мындайча айтканда сезон болду, курулуш сезону. Ал жылы өтө көп салдык деп айтканга болбойт. Анткени Кыргызстанга бул жаңы технология болуп келе аткан себептен көп учурда элдерде суроолор көп болду да. Ошол себептен 2018 жылы жана Кудай буйрса ушул 2019 жылы азыркы учурда курулуш өтө кызуу жүрүп жатат деп айта алам. Жогоруда айтып кеткендей эле, бул технология негизи Кыргызстанга жаңы келип жатат, бирок бул дүйнө жүзүндөгү жаңы технология эмес да. Бул дүйнө жүзүндө өзүнүн орду бар, тарыхы бар технология. 20-кылымдын башында Канада мамлекетинде пайда болгон технология. Азыркы учурда Америка мамлекеттеринин 80% жер тамдар ушул технология менен салынат да. Сапаты боюнча айтып кетсек, биз азыркы учурда мамлекеттик атайын тестирлөөдөн өтүп атабыз, айтып кеткендей эле. Бул шайкештик сертификаты деп коет. Ошол Канада мамлекетинин технологиясына дал келеби деген. Мисалга айтып кете алам мен. Баарыбыз тең Южный полюсту билебиз. Южный полюс аябай суук, полярный круг. Бул технология пайда болгон негизи тарыхы ошо да. Канада мамлекетинин изилдөөчүлөрүнө Канаданын полярный кругту изилдегенге жылуу, жеңил үй керек болгон экен да. Ошондон пайда болгон технология да. Азыркы учурда эл аралык станция бар Южный полюста, 100 жылга ылайыкталып салынган. Ошол ушул SIP панелден салынган да. Себеп SIP панел менен салынган үй абдан жылуу болот да. Мындайча айтып кеткенде 24 саатта, 1 суткада үйдүн ичинде, комнатанын ичинде 2 градус суук чыгып кетет да. То есть жылуулук чыгып кетет. 2 градус мустайт деген сөз да. Бул биздин үйлөр менен салыштырып көргөндө аябай эле мындай эме болуп кетет да. Мындай айырмачылык өтө эле чоң да. Куруу менен өтө абдан бат. Биз азыр үйлөрдү 1 ай, 1,5 ай, 2 айдын ичинде толугу менен бүтүрүп, кадырыбызга ключун тапшырып, мындайча айтканда кулпусун тапшырып, батабызды өрүп чыгып кеткенге жетишип жатабыз.
түшүп жатат. Бул жактан суроолор келиптир. Даяр үйдүн үстүнө экинчи этаж кабат кылып кошуп салып кетсе болобу дейт. Албетте болот. Бизде азыркы учурда Бишкекте чүйдө андай салынган үйлөр бар, көлдө салынган үйлөр бар. Анткени дегенде бизде көп учурда Кыргызстанда үйлөрдү билебиз салганда 12ге 10, 11ге 10 кылып салышат да. Бул өтө чоң үй да. Анан кез-кезде үйгө ошол үйгө батпай баштаганда илгерки топурак менен салгандар бар, кирпич менен салгандар бар да. Анан алар жаңы аны бусуп, жаңы үй салбаштан эле крышасын мындайча айтканда чатырын алып туруп эле анын үстүнөн сип менен үй куруп кете берсек болот. Себеби сип панель бул абдан жеңил болот, өзүчө үйгө мындайча айтканда толук нагрузка бербейт да. Ошол себептен куруп кете берсек болот. Мындай да, негизи биринчи суроодон баштайлы. Биринчи суроо кайсы эле? Жылуулук боюнча. Жылуулук боюнча азыркы учурда менин оюмча Кыргызстандагы курулуш, үй куруу технологияларынын арасынан эң жылуу деп мен мындайча айтканда толук кандуу айта алам да. Бул жерден эч бир маселе туулбаш керек да. Анткени дегенде мисал катары айтсак, биз былтыр нарында салып берген кардarbыз бар эле. Жылына 100 чарчы метрлик үйүндө, 100 квадрат метрлик, мындайча айтканда 10га 10 үйүндө. Кышкысын электр энергия менен чыгыш үчүн 25 000 сом чыкчу дейт да. Биз ушул жылы барып эжеке менен сүйлөшкөндө 140 квадрат метрлик 2 этаж үй салып бергенбиз. Электр энергияга короткон каражаты 4,5 миң сом болуп тур да. 5 эсе арзан болот да булчу. То есть үй бүлөлүк бюджетке түздөн түз экономдоого, сарамжылоого аябай жардам берет. Экинчи суроо болсо бул күйөөбү деген. Бизде көп учурда эле жыгачтан үй десе эле күйөөбү деп корко беришет да. Анткени дегенде биздики мындай ушундай ассоциация бар, жыгач десе күйүп кетет депчи. Бирок бул эки жак сип панелдин өзүнүн курамы жөнүндө айтып кетсек, эки жак бетинде ОСБ, ортосунда болсо экструдированный пенополистирол болот да. ОСБ деген болсо бул жыгачтын калдыктары дагы аны атайын пресстелген да. Пресстелгенде жыгач кандай сапатка ээ болот да. Бул биринчиден күйүүгө туруштук берип, жакшы берип калат да. Себеп дегенде жыгач күйүш үчүн ортосунда кислород болуш керек да. Ал эми ОСБда болсо кислород жок болот дагы, ошол себептен жыгач күйбөйт. Биз атайын тартканбыз, мындай кандай десем, күйгүз көргөн эксперименттерибиз бар да. Атайын мындайча айтканда эми койгуй калаган паяльный лампа деп коебуз го. Ошондой паяльный лампа менен эле биз сип панелди күйгүз көргөнбүз да. 800 градустук ысыктык менен. Ал чоктонот, анткени дегенде жыгач бар составында. Бирок өрттөнүп кетпейт да. Бул Зыян жыт боюнча зыян жыт боюнча негизи биз азыр мамлекеттик тестөөлөрдөн өтүп атканда биринчи эле мындайча айтканда биринчи суроо бул ошол экологиялык жактан тазабы, таза эмеспи деген суроо болот да. Ошол себептен биздин ОСБ дагы, пенополистиролу дагы адамдын ден соолугуна зыянбы, зыян эместигин текшерет да. Биз азыр тестөөлөрдөн өттүк, зыян эмес деген. Андан тышкары мен баса белгилеп айтып кете алам, бул технология Америкада зеленый технологиянын категориясына кирет. Бул зеленый технология деген бул жашыл технология деп коет. Бул жашыл технология деген ошо ден соолукка зыяны жок жана мындайча айтканда эртеңки күнү ошол природа деп коебуз го, жаратылышка дагы зыян келтирбейт деген технологиялардын бири да. Чычкан, ооба, Кыргызстанда бизде дагы көп учурда кардарларыбыздын суроосу ушул, чычкан жейби депчи. Биз бул технологияны Кыргызстанга алып келердин башында биз дагы бул боюнча аябай изилдөөлөр жүргүздүк. Анткени дегенде көп акча салыш керек болду станокторду алып келгенге, кымбат станокторду. Изилдөөлөр жүргүзүп көрдүк. Чычкан муну эмне себептен, мындай кандай десем, берки жыгачтарды эле жеп кете бербейт да. Себеби дегенде эле кайра эле келип жана ОСБга такалабыз. ОСБ бул дүйнөдөгү курулуш технологияларынын эң популярдуу технологияларынын бири да. Себеп жыгачты жеш үчүн чычкан тактайды жейт да. Ал эми бул ОСБ болсо тактайдын калдыктары болгон себептен жана ийнелери, жыгачтын ийнелери башаламан жайгашкандагы чычкандын таңдайына сайылат да. Ошол себептен ОСБны чычкан мындайча айтканда берки жыгачты жегенде эле жеп кете бербейт да. Негизинен биз азыркы учурда биздин өзүбүздүн курулуш компанияны түздөн түз ипотека жок. Бирок бизде кардарларыбыз бар. Бизде Кыргызстанда банктар көп, билесиздер, жана мамлекеттик да ипотекалык системалар бар. Ошол системалар аркылуу ипотечный кредит алып, биздин кызмат аркылуу үй салып алгандар бар да. Бирок түздөн түз азыркы учурда компания түз ипотека курууга мүмкүнчүлүгүбүз тилекке каршы жетише элек. Акция боюнча мындай да, бизде мындайча айтканда универсалдуу бир баардыгына ылайык келген акция жок, аны айта алам да. Бирок биз ар бир кардарга жеке мамиле кылганга аракет кылабыз дагы. Ошол себептен бизге чейин азыр биз 80ге жакындай кардарыбызга үй куруп бердик. Ар бир кардарыбыз өзүнө таандык жеке бир жеңилдик болот да. Ошол себептен аны болсо мындай реалдуу түрдө үйдү салып баштаарындасында, үйдүн чоңдугунда, кичинекейлигинде жана ар бир адамдын өзүнүн
мындай ситуациясына жараша чечип беренге аракет кылабыз. Эски үйдү бузабыз, материалдардын колдонуп кетсе болобу дейт. Эски үйдүн материалдарын колдонуп кеткенге аракет кылса болот, бирок аны деген көрүп ошол жерден материалдардын мындайча айтканда кайсыл деңгээлде экенин көрүп туруп ошого жараша чечим чыгарбасак, азыр бул жерден айтып койгондо болот же болбойт деп койгонго болбойт да. Анткени дегенде бул жерге атайын российский жана сасна карагай келиш керек тактайлар колдонгонгочу. Дубалдарга болсо сип панель келет, болгону эле чатырды жапкандагы стропила деп коебуз го, ошо стропилаларга кетчү материалдар кетиши мүмкүн. Аны бирок көрмөйүн айтыш өтө кыйын да. Азыркы салынып жаткан заманбап үйдүн электромонтаж, вентиляция жана ошондой эле санузелдер боюнча кененирээк токтолуп айтып кетсеңиз. Негизинен мындай да, бул сип панель деген, сип деген сөз өзү структурасы изоляцияланган панель деп чечимленет да. Бул эмнени билдирет? Бул сиздин үйүңүздү термоска кармап берет деген сөз да. Бул сырттагы муздак аба менен үйдүн ичиндеги жылуу абаны бири-бири менен жолуктурбайт да. Бизде Кыргызстанда көп учурда биздин кардарлардын мындай чоң бир көйгөй эмне айтып берейинби? Бул деген үйдүн ичинде тонналап көмүр жагат, үй жылыйт, бирок чыгып кете берет дубалдардан. Себебинен да дубал өткөзөт сырттагы муздак абаны ичке өткөзөт, ичтеги жылуу абаны сыртка өткөзөт, экөө барып дубалдын ичинен биригет дагы, анан үйдүн ичинде көгөрүү пайда болот, жана сиз айткандай сыяктуучу. Сип панель андай кылбайт. Сип панель деген как мындай термос катары болуп берет да. Ошол себептен сип панелден салынган үйлөргө милдеттүү түрдө үйгө таза аба кирүү жана эски аба чыгуу системасын жасап бериш керек да. Бул вентиляционный системасы да. Вентиляционный системаны болсо азыр атайын кичинекей өзүнүн эмелери бар, вентиляционный мындай приборлор бар, регулируемый да, то есть аны колдонуп эметип турса болот да, контролдоп турса болот да. Так что вентиляция системасын обязательно коюп кетишибиз керек да. Ал эми туура вентиляция системасы коюлбаса, ал кандай гана үй болбосун, ал үйдө жыт пайда болот да. Себеби дегенде үйдүн ичинде абанын циркуляциясы болбой калат да. Бизде жана көп учурда билесизби, топурактан салынган же кирпичтен салынган үйлөрдө дагы сыртын пенопласт менен чаптап жылуулайбыз деп, ичин евро жасалгыла кылып туруп, анан вентиляция системасын жасабаган себептен ал үйлөрдө эле жыт пайда боло берет да. Ошол себептен милдеттүү түрдө вентиляция системасын жасап кетиш керек. Биз салган үйлөрүбүзгө аны жасап кетебиз да. Андан тышкары сиз электромонтаж боюнча суроо берип кеттиңиз. Бул үйлөрдүн эң бир кандай десем, мындай маанилүү жерлеринин бири бул электромонтаж системасы да. Анткени дегенде бизде Кыргызстанда көп учурда биздин кардарларыбыз негизи техника безопасности деп коет го, ошону мындай дайыма эле карай бербейт да. Ошол себептен биз өзүбүз салган үйлөргө милдеттүү түрдө биздин балдар, биздин куруучулар электромонтаж кылып кетет да. Электромонтажды болсо бүткөндөн кийин, сип панели менен дубал тургандан кийин, дубалдын үстүнө гипсокартон чапталат. Гипсокартонду баарыбыз эле билебиз, ал толугу менен 100% күйбөөчү материал. Анан ошолго кээ бир кардарларыбызга сыртынан жасап кетип атабыз, кабель канал менен электромонтаждын, электропроводдорду. Кээ бир кардарларыбызга ичине киргизсин дегендерге болсо, атайын дубалга пластина чаптап, пластинанын үстүнөн анан электромонтаж кылып кетип атабыз. Же болбосо кабель канал менен алып кетип атабыз дагы, болгону ар бир комнатага өзүнчө автомат менен, кичине эле комнатада электрический, мындай кандай десем, өйдө төмөн болчудай болсо, ал ыргытып өчүрүп салгыдай автоматтарды коюп кетебиз. ГКЛ урбай эле шпаклевка тартып, абойдун өзүн жабыштырса болобу деген суроо келиптир. Негизи сип панелдин үстүнө эч бир профиль жасалбастан эле гипсокартон түздөн түз эле сип панелдин жүзүнө чапталат дагы, андан кийин шпаклевка тартылат дагы. Адам кааласа обой чаптайт, каалабаса мындайча айтканда краскалап коет. Кепилдик боюнча кандай? Кепилдик боюнча биз ошол кепилдик маселесин менин кандай десем, биздин компаниянын эле кепилдиги болбош үчүн биз атайын ошо мамлекеттик тестөөлөрдөн өтүп жатабыз. Мамлекеттик тестөөлөрдү жыл сайын өтөбүз. Ошол тестөөлөрдө биздин материалдарга чындыгында мындайча айтканда сапаттуу экендигини, кепилдигин мамлекет да көзөмөлдөп берет да. Ошол себептен кепилдик беребиз. Эми ошол курулуш үйүнүн салынуу жолун өтсөк, баалары кандай болот? Деги эле багы салып жатканда ошо материалдардын каяктан алып келесиздер? Кандай материалдар колдонулат? Бул үй негизинен кургак болот. Болгону эле фундамент деп коебуз го. Биздин фундамент эле жердин кыртышына жараша куюлат. Бизде
көп учурда эки түрлүү фундаменттер коюлат. Бул деген бири кадимки эле жанагы ленточный фундамент биз куюп жүргөн элечи. Бирок айырмачылыгы сип панель менен салынганда биз калың фундамент куйбайбыз да. Сип жеңил болгон себептен ичке эле фундамент коюлат 20-25 сантиметрлик эле. Ошонун үстүнө дубал коюлуп кете берет да. Нымдуу жерлерге же тоонун арасына салынган, мындайча айтканда, объектилерибизге биз свайный фундамент коебуз да. Свайный фундамент деген болсо, бул тумбалар эле коюлат дагы, ошол тумбанын үстүнө үй көтөрүлүп кетет да. Ошондо жердеги ным менен үйдүн ортосунда буферный зона деп коебуз, буферный зона пайда болот дагы, үйдө ным пайда болбойт да. Андан тышкары эми үстү жагын айтса болсок, бул сип панели колдонулат дубалдарга. Тактайлар кетет, ар бир 1 метр 25 сантиметр сайын Россиядан келген карагай ортосуна бекитилет. Эки сиптин ортосуна карагай кирет дагы, карагайдын пена менен чачылат, кандайкы эле строительно монтажный пена. Анан ал пенада чаптайт, андан тышкары дагы саморезтер менен бекитип кетебиз да. Ал эми ички жасалгылоого кетчү материалдар, бул кадимкилеги базардагы мындай материалдар да. Аны уже кардардын өзүнүн каалоосуна жараша, үй бүлөсүнүн чечимине жараша кылып кете беребиз. Негизи ар бир кардардын, ар бир үй бүлөнүн мындайча айтканда эң чоң бир көйгөйү бул үй салуу да. Үй салууда чоң маселе болчу нерсе бул каражат маселеси да. Ошол себептен каражат маселеси жөнүндө маалымат берип кетсек, кирпич менен салыштырмалуу арзан түшөт. Эгерде биз бышкан кирпич менен салыштырсак. Бизде Кыргызстанда баарыбыз билебиз, пискоблок менен үйлөр салып түшөт, топурак менен үйлөр салып түшөт. Алар менен салыштырмалуу кымбат болот. Бул однозначно да. Анткени дегенде оюбуз Россиядан бери келет, тактайлар да Россиядан бери келет. Ошол себептен эгерде алар менен салыштырсак, кымбатыраак болуп калат, кирпич менен салыштырсак, арзаныраак болуп калат да. Бирок кирпич менен айырмачылыгы эмнеде? Жана берки топурак менен салынган үйлөрдүн айырмачылыгы эмнеде? Жанакындай эле айтып кеткендей эле, сиз үйдү салгандан кийин үйдү эксплуатация деп коебуз да. Бизде Кыргызстанда көп учурда ошону эске алышпайт да. Биздин орто эсеп менен ар бир үй бүлө бир кышта бизде 5 тоннага чейин көмүр жагып болот экен да. 5 тоннага көмүр жакпай эле сиз мындайча айтканда 1 тонна көмүр менен кыштан ойлонбой чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк аласыз да, чоң үй мененчи. Эми баалары боюнча айтып кетсек, мындай да, ар бир үйдүн баасы ар башкача чыгат да. Ар башкача чыккандын себеби эмнеде? Себеби деген бул ички жасалгалоого тандалган материалдардын баасынан келип түзүлөт да. Ал эми ички жасалгалоого кетчү материалдардын баасы өйдө төмөнү өтө чоң разница бар да. Ошол себептен ар бир үйдүн баасы ошол кардардын каалоосуна жараша өйдө же төмөн болуп кете берет да. Эми болжолдуу түрдө айтканда болсо, мындай болуп калат да. Эгерде сиздин үйүңүз 10/10 болсо, 10/10, бул 100 чарчы метр деп эсептейбиз да. 100 чарчы метрлик үй, эгерде бир этаж болсо, 1 чарчы метриңиз мындайча айтканда $250 айланып калат. $250 үйүңүз толугу менен бүтүп, сиз кирип кеткендей болосуз да. Ал эми ошондо мындайча айтканда аны мындай тоголоктосок, $25,000 $30,000 тегерегине 100 чарчы метрлик үй толугу менен бүтүп, кардарыбыз кирип кеткенге мүмкүнчүлүк алат да. Анан бизде андан үй чоңураак болчу да болсо, 100 квадраттан чоңураак болчу да болсо, анда дагы арзандайт да. Анткени дегенде курулушта бир ушундай бир алгоритм бар. Эгерде сиздин үйүңүздүн мындайча айтканда квадратурасы өтө чоң болсо, ар бир квадрат метрге бөлүнгөн акча азайып кете берет. Эгер үйдүн квадрат метри кичинекей болсо, анда тескерисинче кымбаттап кете берет да. Ошол себептен бул үй көп компоненттен турган себептен биз алдын ала монча бага сиздики толугу менен бүтөт деп айтып койгон, бул кандай десем, мындай чындыкка туура келбей калат да. $250 чарчы метри болсо, ошол жасалгасына эмнелер камтылат ичине? Бул толугу менен бүтүшү менен. То есть мындайча айтканда ламинат кетет, кафель кетет, душ, санузел бар тең коюлат, натяжной потолок, обои, үйүңүз толугу менен бүткөн да. Анан бизде көп учурда кардарларыбыз кандай кылып атышат да? Милдеттүү түрдө бизден толугу менен бүтүштү мындайча айтканда алыштын кажети жок да. Фундаментти үй бүлө өзү эле куюп койсо болот да, акча үнөмдөш үчүнчү. Болгону биз менен алдын ала проектти тактабаш керек. Анткени дегенде бизде архитектор балдар бар. Үйдүн проектисин тактагандан кийин, негизи мен кардарлардын ар бирине сунуштайт элем. Үйдү баштартасында биринчи проектисин, хотя бы эскизный проектисин чизип алыш керек да. Анткени дегенде ошого жараша сметный стоимость чыгат, багасы чыгат да. Багасын анан эсептеп туруп, ошого жараша план түзсө болот да, кадам таштаса болот да. Биздики көп учурда азыр биз фундамент куюлуп калган
куюлуп калган фундаменттерди кардарларыбыз үйүн кичирейткен аргасы болуп атабыз да. Себебинен биздики кирпичке топуракка ылайыктап салышат дагы 12ге 10, 15ке 10 деген үйлөр салышат да. Бул өтө чоң да. Андан көрөк чаканыраак кылып туруп 7ге 8, 7ге 9 кылып туруп 2 этаж же болбосо мындайча айтканда мансардный үй салып кеткен өтө ыңгайлуу болот да. Акча жагынан аябай эконом болот. Айта кетсеңиз, эгерде багы кардар үй салдырам десе, кандай болуп сиздерге кандай максатта кайрылат, ушул тууралуу жол жоболорун тактап кетсеңиз. Биздин компаниянын бир өзгөчөлүгү, биз республика боюнча салып атабыз азыр жер тамдарды. Именно жер тамдарда салып атабыз дагы, анан өтө мобилдүү салып беребиз да. Эми сиз айткандай сыяктуу жана процедура маселеси жөнүндө кантип биз кардар менен табышып, кантип баарлашып, кантип үйдү салып баштайбыз. Биздин номер аркылуу биздин кардар кызматкерлерге чалышса болот, биздин мындайча айтканда болочоктогу кардарларыбыз. Анан биз алар менен байланышып, үйдүн проектисин тактайбыз. Үйдүн проектisi деген үйдүн узун туурасы, ичинде канча бөлмө болот, 2 этаж болобу, 1 этаж болобу деген кардар өзүнүн бир каалаган кыялын бизге айтса, бизде архитектор балдар бар. Алар деген ошону кагазга түшүрүп, проектин жаратат. Ошол проектини биздин балдар эсептеп чыгат. Баасын чыгарып берет. Баасын чыгарып бергенден эгерде жакса, байкебизге же эжекебизге баасы мени мындайча айтканда канааттандырат, ишти баштайлы дечүдөн болсо, биз келишим түзөбүз, келишим түзүп туруп эле, андан кийин болсо биз келип кайсыл жерге болбосун үйдү куруп баштай беребиз да. Толугу менен уюштуруу процессин өз мойнубузга алабыз. Мындайча айтканда бизде азыркы учурда ороз айы, баарыбыз билгендей, азыр Воронцовка айылында бизде бир үй салынып атат, мисал атар айтып кетсем болот. Үй бүлө аялы менен байкебиз, келинчеги менен 40 күндүк дабатка чыгып кетишти. Кудай буйрса 40 күндүк дабаттан келгенден кийин үй туруп калат. Ушундай сыяктуу да болсо болот да. Андан тышкары, эгерде өзү киши таласка салдырам, бирок иштеген жери Бишкекте же болбосо Россияда же башка жерде болсо, ал деле маселе эмес да. Бизде Америкада туруп үй салдырып алган кардарларыбыз бар. Кантип? Биз аларга деген онлайн трансляция коюп беребиз. Онлайн трансляция деген ошол жерге камера турат, 24 саат салынып аткан үй. Өзү адам жумушунан эч бир мындайча кандай десем бошобой, мындай убактысын коротпой туруп эле, бирок телефон аркылуу эле курулуш менен кандай болуп атканын көзөмөлдөп, өзү мындайча айтканда сунушун айтып, көрүп, аралашып турса болот да. Азыркы учурда Кыргызстанда бир да областында официалдуу түрдө филиалыбыз жок. Биз жанакы айткандай эле телефон аркылуу баарлашып, проектини тактап, сметный стоимость чыгаргандан кардарыбыз Бишкекке келет. Бишкекте биздин өзүбүздүн офисибиз бар. Ошол жерден келишим түзгөндөн кийин эле кайсыл жерге болбосун биз апарып үйдү куруп кете беребиз. Кийинки суроо, багы салынып даяр болуп калган үйгө канча жыл кепилдик бере аласыздар? Негизинен бул материалга, курулуш материалга негизи 100 жылга эксплуатационный срок деп коебуз го, мындайча айтканда колдонуучу срок 100 жыл деп берилет да. Биз эми 50 жыл кепилдик мындай жөн эле бере алабыз да. Болгону маселе эми кандай десем, көрүш керек да, условиясында көрүш керек да. Бирок 50 жыл гарантия толук берсек болот да. Америкада 20-жылдын башында салынган үйлөрдү 21-кылымда ачып көргөндөрү бар, ошол бойдон турат да материал. То есть эч бир өзгөрүү болбойт. Эгерде туура колдонулса да. То есть туура колдонуу деген эмнени айтабыз? Бизде Кыргызстарда билесиз го, үйдү дубалдыгы көтөрүп туруп 5 жылга тыштап коет да. Андай болбош керек да. Сырты сразу тосулуп кетиш керек да. То есть жаан, суу, шамал менен мындайча айтканда колдон келишинче материал түздөн түз контактка барбаш керек да. Негизинен ар бир компаниянын, мындайча айтканда компаниянын өзүнүн максаты, философиясы болот го. Биздин компаниянын максаты бул үй салуу эмес, ал эми бактылуу үй бүлөлөрдү пайда болууга жардам берүү да. Ал эми бактылуу үй бүлө пайда болуш үчүн аларга замандын талабына жараша мындайча айтканда шарт түзүлүп бериш керек да. Ошол себептен Кудай буйрса мен ар бир кардарыбызга жылуу, жумшак, жаркын үйдө жашаганын каалайм. Жана ошого эгерде кайрылсаңар, кызмат кылып бергенге даярбыз. Эгерде сиз дагы өзгөчө заманбап үй салдырууну кааласаңыз, ADEX International курулуш компаниясынын төмөндөгү даректери аркылуу байланыш телефондорун алсаңыздар болот. Ал эми бүгүн бизде конокто Бакирдинов Уларбек Бейшенбекович болду. Сизге келип студияга өзгөчө маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгиликтер каалайбыз. Саламатта калыңыздар.